Саламатсыздарбы? Сиздер менен кайрадан Назгүл. Окуу дигиталь. Бул менин иш ордум. Мен сиздерге бүгүн дагы бир жаңылыкты көргөзүп берейин деп жатам. Көбүнчө мугалимдер сабак учурунда досканы колдоно албайбыз, же формулаларды жаза албайбыз деп жатышат. Ошого бүгүн мен досканы көргөзүп берейин деп чечтим. Ал үчүн менде мындай болгон доска бар, электрондук доска. Муну базардан сурасаңыздар алып келип жатышат, бар. Мындай адаптеры бар экен, телефонго кошом. Биринчи кадимкидей эле адаптери. Андан кийин телефон менен туташтырамын. Туташтырдым. Мынакей туташтыргандан кийин мынакей күйө баштады. Мынакей форматы А4 түрүндө. Бул болсо, бул жерде телефонго ылайыктуу дагы көлөмү көрсөтүлгөн. Муну кантип колдоном? Кадимкидей Zoom'да, сабак өтөрдө Zoom'да ачам. Новая конференция. Ачып алдым. Жаңы конференцияны ачып жатам. Мынакей көрүнө баштады. Мынакей сабак өтүп баштадыңыздар. Анан сиздер досканы колдонойн дегенде, мынакей совместное использованияны басасыз. Бассаңыз мынакей эң акырында совместно использовать доску сообщений. Басамын. Доскам ачылды. Эми бул жактан. Мына бул актай барак. Бул жакка биз жаза албай атабыз деп көбүңөр айтып атасыңар. Мынакей анан бул жакта дагы мынакей телефондун көлөмүндө көрсөтүлүп турат. Мынакей бул жерде мынакей ушул аралык мынакей телефондон да көрүнүп жатат. Эми кадимкидей досканы колдоноордо бул жерден функцияларын тандап ала баштайбыз. Мынакей функциясын тандаш үчүн карандашы. Мынакей бул жерде функциялары чыкты. Биринчи ручканы тандап аламын. Ручканы тандадым. Мынакей басылды. Эми акырындан ушул жерден көлөмүнө жараша бул жактан жаза баштайм. Биринчи ноябрь. Аттап кеттим. Эми жаза баштайбыз. Мынакей ручка менен жазам дегенди тандап алдым. Тандап алып туруп жаза баштайм. Биринчи ноябрь. Буга да бир аз жазганды үйрөнө башташ керек. Андан кийин кээде жазбай калат экен, ошого көнүш. Досканы колдонгонду билгендей эле, бул жерден ручкасын тандап аласыздар дагы, жаза баштайсыздар. 1 плюс 2 барабар. Же болбосо теңдемелерди жазаарда жаза албай атабыз деп жатасыздар. Ар кандай формулаларды жаза баштасаңыздар болот. Мына аз экен, аз болуп калат. Мен чоң кылып көрсөтүп салдым. Ошон үчүн кичирейтебиз. Эгерде туура эмес жазылып калса, кадимкидей бул жактан эле кайрадан мынакей корзинаны басасыздар. Очистить мои рисунки. Все рисунки же последний жазып атканды же анын бул жактан дагы управленияны берип койсоңуздар, башкалар жазып атса, сиздердин доскаңызга чийгилип аткан болсо, алардыкын өчүрүп саласыз, же болбосо өзүңүздүкүн өчүрүп саласыз. Көрсөтүп аласыз. Андан кийин жазып алсаңар, же болбосо карандаштардын өңүн өзгөртүп алып жаза баштайсыңар. Мынакей. Эми бул өчүргүчтү тандап алдык дагы. Өчүргүч менен кереги жок жактарын өчүрүп көрөсүздөр. Андан кийин карандаштын мынакей кичине жоонураак кылып алып жазып көрөйүн. Карандашты унутуп калдым. Белгилегенди. Мынакей биринчи ноябрь. Чек арасынан ашып кетпеш керек экен. Акырындан колуңуздар кичине жоонураак карандашты белгилеп алсаңыздар, өзүңүзгө дагы жазганга ыңгайлуураак болот.
кыскача теңдемелерди, формулаларды жазып, өчүрүп, жазып түшүндүрө берсеңиздер болот. Же болбосо сүрөт тартып өндүрө баштайсыңар. Анан бул жакта дагы мынакей бул функциясында интеллектуальное распознавание деген турат. Ошону басып коебуз. Мынакей бастык. Эми өчүрүп туруп эмнелерди жазып көрөмүн. Мынакей А таңгасын деп эле жазып койсом, кичине түздөп ала баштайт. Болсо Бны тааныйт бекен. Акырын түздөй баштайт таңгаларыңыздарды. Кайра өчүрөмүн. Эми мынакей 1-ноябрь. Эмес болуп калды. Же болбосо мынакей таңгаларымды түздөп көргөзүп берип жатат. Үстүнө басылып калганда. Мынакей кайра алдына алгыраак кылып жазайын. Мынакей түздөп, кооздоп жазып койду. Сиздерди түздөп көргөзүп турат мынакей. Андан кийин муну жазып алган нерселериңерди кайра мынакей указканы көргөзүп алып, указка менен көргөзүп түшүндүрүп, мындай кылып айтып, сызып, жылдырып көргөзүп баштасаңыздар болот. Окуучулар сиздин колуңузду көрбөйт, бул жерде указканын жылып атканын эле көрүп турушат. Каяка жылып атканын. Болгон жаңылык ушул. Эми бул телефондон эми бүгүн так эле ошол доскабызды ноутбуктан кантип кошуп алабыз. Мунун кабелин кадимкидей эле флешка туташтырган жерге кошуп аласыздар. Коштук. Мынакей кошулуп калды деп көргөзүп жатат. Мына акырын азыр өчүрүп коёмун. Мага азыр кереги жок. Мына баарын тең өчүрдүм. Мынакей бул аппарат кошулду деп көрсөтүп жатат. Зумдан сабак ачып аламын. Зумдан сабак ачып аламын. Мынакей ачылды. Андан кийин акырындан мынакей совместное использование деген жерде досканы ачып аламын. Мынакей доскабыз ачылды. Бул жактан эми сиздер кээде бул жакта мышка менен жаза албай жатабыз деп атасыңар. Аны бул жерден сүрөт тарткан жерди белгилеп алабыз. Карандаштарыбыздын белгилеп алдык. Мынакей мышканын ордуна мынтип жазсак болмок эле. Мынакей мышка менен басылбай жатат. Мына жакшы бул жерден жаза албай атасыңар мынакей. Бул жактан ошол үчүн ыңгайлуураак болуш үчүн ручканы тандайбыз. Муну өчүрөбүз. Биринчи буларды өчүрүп салайын. Кайрадан тандап алыңыз карандашты. Же болбосо ручкаңызды. Өңдөрүн дагы өзгөртүп алсаңыз болот, билесиз аны. Мынакей өңдөрүн өзгөртүп алдым дагы. Акырындан доскага өтө баштайм. Мынакей. Бул телефондун бөлүмү болчу, эми болсо бул чоңурааклык. Бул жакта доскага колдоно баштайм. Бул жака жаздым. Мына доскабызды ачып алгандан кийин акырын колдоно баштайбыз. Бул жакта дагы башка функциялары дагы бар экен. Мынакей доскада. Бул жактан ушул жактан эле ноутбугуңузду башкарсаңыз болот. Мынакей үнүн өчүрүп, күйгүзүп, өйдө ылдый кылып, мынакей жылдырып атасыз. Андан кийин музыка дагы ойногонго автоматтык түрдө кошуп аласыз. Эмне бар болсо ойносун деп мынакей иштеттиңиз. Андан кийин артка, алдыга жылдырасыз. Болгон нерселериңизди мына кайра мынакей Google'дагы болгон нерселериңизди бөлүшүп, ноутбуктан көргөзгөнгө бул жактан деле баскылай бересиз. Андан кийин кааласаңыз автоматтык түрдө калькулятор дагы бар экен. Мынакей калькуляторду ачып коюп да көргөзүп атасыз. Андан сырткары мынакей сиздин ноутбугуңуздун экранын көргөзүп жатат. Болду. Эми кайрадан доскабызга келебиз дагы. Досканы көргөзүп берем.
бул жактан кадимгидей бул текстти жазам десек, аны билесиңер, аны бул жактан эле тамгаларды жазчыбыз. Эгерде мынакей жазам десеңиздер, кайра ручканы белгилеп алдык. Ручка менен акырындан жаза баштайбыз. Каалаган мынакей ручка кыймылдаган сайын кей жерде кыймылдап жатат. Мынакей кай жерде эмне бар экен, биринчи молеки мага көрүнүп жаткан булар окуучуларга негизи көрүнбөйт. Аны акырын өзүңүздөр үчүн жылдырып коесуздар, себеби кай жерде көрүнөт, кай жерде көрүнбөй атат. Кийинки акыркы жазгандарымды өчүрүп салам, жакшыраак кылып көрсөтө баштайм. Бир түзүрөөк кылып жазышым керек экен. Плюс 2 чоңойтуп көргөзүп атат. Мен кичирейтип жазамын. Эми кичирейтип жаза баштайм. Дептерге жазгандай кылып эле. Бул жакта аябай чоңойтуп көргөзүп берип атат. Чоңойтуп жатат. Же болбосо көбүнчө бул жактан клавиатурадан баса албаган сөздөрүбүздү бул жакка жазып алсак болот экен. Аябай чоңойтуп жазып атат, ошондуктан бул жерден тезирээк болуш үчүн 3-түн 3-ү же дагы формулаларды x, y плюс же тамыр алдында деп жазганга жакшы болот экен. Бирок кичине колду көнүктүрүп алышыңыз керек. Колдоно берсеңиз болот.